Театр бул искусствонун бир өнөрү. Көркөм чыгармаларды жанга киргизип, коомчулукка таамай чагылдырып берчү чеберчилик. Бүгүн 27 март театр күнү. Демек, театр тармагындагы карт тарыхка кайрылалы. Октябрь революциясына чейин кыргыз профессионалдык искусстводо театр болгон эмес. Бирок комузчу, манасчы, куудул, акындык өнөрдү аркалагандар болуп келген. 1914-жылы Рахманберди Мадазимовдун жетекчилигинин алдында Орус Түзе мектеби курулуп, атайын театрлаштырылган ирим ачылган. Ошондон тарта 1919-жылы бул драмалык ирим калыбына келип, 1926-жылы музыкалуу драмалык студия катары негизделген. Бул театр миңдеген жылдар бою жашап келе жаткан өнөр. Бул театр өнөрү эч качан жоголуп же кетпей турган өнөр. Ошон үчүн бул театр эми кээ бир убактарда ошондой бир өткөл мезгилдер болот экен. Ошол мезгилдерде театр бүткүл эле өлкөбүздөгү театрлардын көбү кыйла өзүнүн көрүүчүлөрүнөн ажырап калды да. Мурдакы Советтер Союзу жок, ар ким өзүнүн мамлекет өзүнүн жанын багыш керек, элин багыш керек. Ошол убактарда театр менен көрүүчүлөрдүн ортосу ажырап калды дагы. Бул убакыт көпкө чейин чозулуп кетти да. Бир 20 жылга жакын бир поколенияны жоготуп алды да театр. Көрүүчүлөрдүн бир поколениясын жоготуп алган. Ошодон кийин театрлар алсыздай түшкөн. Эми азыркы убакта жакшы, Кудай кааласа жакшы театрларыбыз иштеп атат, спектакльдерди чыгарып атат. Ай, баарыбыз биригип бир башчы көтөрөлү. Кандай дедиңер? Не дедим? Жок. Туугандар, Жактан баштагыла бересиң. бир туюна бир кишибиз керек. Туғандар, арстандай қайра тартпас азаматтар, ар айылда арбын, бөлінді жарынды албай, ошаларды біріктірер. Бір туын түйіні білгені. Театр тармагындагы тарыхый булактардын негизинде бүгүнкү күндө коом өзгөрүү менен бирге театрга болгон элдин кызыгуулары артып, бул өнөрдү тандап алгандар арбын. Негизи театр менин өмүрүм менен байланыш болгондон кийин, мен негизги өзүмдүн кесибим болгондон кийин, мен бир сөз менен айтканда мен өзүмдүн жашоом театрсыз элестетишкейм. Ошон үчүн өмүрүм ушуга чейин канча өмүр жашасам, ошонун баардыгын мен театр менен тыгыз байланыштуу. Өз андыйча турмушка кадам койгондон бери, ошондон бери театрда эмгектенип келатам. Алгач мына 92-жылы окууну бүтүп келгенден кийин биз Жалал Абадтагы Барпы театрын ачканбыз. Анан 94-жылы бул жака келип Султан Ибраимович жөнүндө контракт менен спектакль коюп калдым, Эрте өчкөн жылдыз деп. Мырзабек Тойбаев, Абдухакар Мананов жазган Эрте өчкөн жылдыз деп Султан Ибраимовдун өмүрүнө арналган спектакль эле. Ошол Кудай буйруп, ошол спектакльден кийин маселе көтөрүлүп, ушул театр Султан Ибраимов атындагы театрда ошол кишинин, улуу адамдын, инсандын ысмын алып калды. Бүгүн театр күнүн отурлай биз өлкөбүздүн экинчи борбору аталган Ош шаарындагы Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын өнөрпоз инсандарын жашоосу менен тааныштык. Бир убактарда театрга жаштар келбей калган. Себеби жаштардын келбей калганын эле бирден бир себеби театрлардын өзүнүн үйү жок. Алар келет дагы, айлыктары аз. Кээ бир убактарда ушундай коркунучтар болгон. Театрдагы биринчи поколениядагы артисттер, адан кийинки поколениядагы артисттер гана калып, жаңы артисттер көп жылга чейин келбей калып, ушундай бир немелер болгон. Эми азыр биздин театрга былтыры, анан быйыл жаңы поколения келди, жаш балдар келди. Аябай көп жаш балдар келди. Даже орун, место да болбой калды да. Бизде азыр Кудай кааласа жакшы бир 10дон ашык жаңы поколения келип биздин театрда азыр эмгектенип атышат. Көп учурдан бери театрдан менен көрүүчүнүн ортосундагы кичине ажырым ачык эле сезилип байкалып, көп учурда биз баягы атайын уюштуруп алып келип көрсөтүп калганбыз. Мен бирок
Акыркы мезгилде ушул жөнүндө да көп сөздөр козголуп, бир канча жолу биз жыл сайын министрликте барып коллега өткөн сайын ушул маселе козголот. Канткенде биз бүгүнкү көрүүчүбүздү кайра театрга кайрыбай алабыз. Биринчиден мен ойлойм, бул эки тараптан тең кеткен нерсе болду. Баягы театр солгундай түшүп, көңүл бурулбай калган мезгилде көрүүчүлөргө театрга чейин болуп, же болбосо театрга барганга убакыт таппай, же болбосо ачык эле айтыш керек, көрө оокат менен алышып калган мезгилден баштап театрдан алыстап, таптакыр эле кийинки акыркы эгемендүүлүк алгандан бери жагын эсептегенде театрды билбеген муун чоңоюп калды. Театрды көрбөгөн, театрды таптакыр билбеген. Эми мен ойлойм, мына театрга бир жолу келип, театрдын спектакль көрүп, театрга аралашып күбө болуп калган адам экинчи жолу сөзсүз кайрылып келет. Театр менин жашоом демекчи, бул жерде иштеген инсандар өздөрүнүн кесиби менен сыймыктанып, андагы маяна түйшүгүнө карабастан жашоосунун бир бөлүгү катары алдыңкы орунга коюп келишет. Кайма менин жалгыз махаббатым болду. Мен аны бир күндө бир мүнөт да унута алганым жок. Анда сени бир мүнөт унута алган жок. Жаш калды. Башка бирөөгө тийип кетсе деле болмок. Баарыбыз барганда билдик. Ал жерден оңой отон чыгып кете албастыгыбызды. Көрсөңүз, авариянын калдыктарын жоюуда 600 миңден ашуун адам катышканын кийин билдик. Кино, пьеса, спектакль болобу, айтор бир учка сцена жаратуу үчүн бир топ инсандардын кол кагыштыгы керектелет. Өзүм кесибимде жагат 14 жылдан бери иштеп атам. Костюмдар көбүнчө спектакль учурунда берилет. Образга ылайыкташтырып, художниктен, режиссердон көрсөтмөсү боюнча берилет. Спектакль учурунда биз кийим алмаштырганга биз жардам беребиз. Мен менен бирге Бекарстанова Гүлмира чогуу иштейт. Костюмдар бул театр 1972 жылы ачылган, ошонун бирки кийимде сакталат. Ар бир театрлаштырылган сценарий үчүн ошол кейипкердин түспөлүн жаратууда дагы чоң ролу бар. Ар бир спектакльге, ар бир образга жараша, ар бир ошол персонажды боеп, гримдеп беребиз. Өтө маанилүү, өтө маанилүү. Мисалы, жаш бир аксакалдын ролун ойной турган болсо, ал жашыраак болсо, аны сөзсүз ошол аксакалдын кейипкерине карата гримдеп беребиз да биз. Картайтып, чачтарын агартып, каштарын агартып. В общем, бул театрда гримдин ролу өтө чоң. Ал эми сахна артында көшөгөн спектакльге карата ишке киргизүү, жарык берүүдө чоң роль. Коомчулукка чагылдырып берген ар бир тасмадан тарта кичинекей эпизоддордун артында мыкты режиссердун эмгеги зор. Эми ар кандай кээде чоң спектакльдер болот, где-то 6 айга чейин, кээде андан да өтүп кеткен убакыттар болот. 3 ай, 2 ай, кээ бир спектакльди 1 айга жетип жетпеген убакытта даярдаган учурлар болот, ар кандай. Эми спектакльдин көлөмүнөн, материалдын иштин оордугуна байланыштуу. Бизге өзүбүзгө жакын чыгарма болсо, ал тезирээк кетиши мүмкүн. Эгер классикалык же башка элдин чыгармасы болсо, анда көбүрөөк көлөмдүү болсо, андан чоңураак нерсени талап кылып калышы мүмкүн. Убакытта көм. Башын жантпасак кийин кеч болуп калат. Бир башчы көтөрүп, баарыбыз биригели. Жого тең келе турган кырандыгыбызды көрсөтүп, көкүрөк тосолу. Туура. Туура айтасыз. Ата бабалардан берки кетпес кекти, өчпөс дон алалы. Ментип тайсалдап
ар тараптан чачылып жүрө берсек, ендигибиз кайсы? Бұлар құшчыларынан шыққан бей, Қуат бейдің бұл тарихи драма. Авторы бізде Адабият бөлімінің басшысы, Қырғыз Республикасының маданиятын еңбек сіңірген ишмер Суранчы Жетимишевтің қалеміне таанды Қуат бей пьесасын азыр даярдап атабыз. Бұлдағы бұйырса, бұл спонсорлардың күчіменен шыға тұрған спектакль, ошол құш чуруусунун азыркы урпактары өздөрү каржылаган турат. Biz azından da repetisyonlu periyot sahnada dayardanı ошол спектакльдин пьесанын üstünden istep atабыз. Курткулар, силер барагарда барып десем жердеги 12-13 киши болуп калат. El aldına çıksın. Bana var mı? Kuat kaşeler. Ayttılar. Kuat aytsın. Tuğandar. Mağa işengeniңер үчүн рахмат. Bir muun пайда болуп калды. Театрды көрбөгөн билбеген. Ушул вакуумду толтурушубуз керек да. Анан мен ойлойт элем, бир жолу болсо да, эки жолу дагы баягы театрга тартып алып келип биз театрдын өзүнүн кереметин көрсөтүп алсак, театрдын өзүнүн сыйкыр күчү көрүүчүнү өз тартып алат эле. Оңбу терспи Айтор кандай каарман болсун, тарыхый образдан тарта заманбап образдарды жаратууда жогорудагы айтылган адистердин дагы бири актер актрисалардын чеберчилигинде. Театрда иштегениме буйруса 30 жыл болду. Театр мен үчүн үй билем кандай орунда турса ошондой эле орунда турат. Театр биздин жан дүйнөбүздүн ачкычы. Театрга келип үйдөн чарчаганда театрга келип кадимкидей эс алабыз. Театрда коллектив менен сырдашып, сүйлөшүп, үйдө балдарыбыз менен кандай мамиле түзсөк, ошол театрда деле ошондой мамиле болот да. Театр биринчи орунда турат менин жашоомдо. Анан театрда иштеп, ушул 30 жыл ичинде канчалаган ролдорду ойносом, классикада, кыргыздын классикасында, кыргыздын чыгармаларында ойногон ролдорумун эң жакшы өзүмө сиңип, өзүм үчүн чоң роль болду дегеним ушул Сары Эдипте Якастан роль болду. Жараткан спектакльдерде ар бир образды режиссер бөлүп бергенден кийин ошол ишти үзүрлүү чыгаруу деген бул кадимкидей эле эне баланы тарбиялагандай эле сөз да. Ролго канчалык киришип, ошонун образын таап, ошого жан дүйнөңдү кошуп изденип иштесең, ошол ишиңдин өзүрү сөзсүз кайтат да. Мен ошондой ойлойм. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында иштегениме быйыл 2021 жылы 10 жылдын жүзү болуп атат. Буйруса ушул театрга келгенден бери жакшы бир режиссер сунуштаган ролдордон баш тартпай, ар кандай жанрдагы спектакльдерге катышып келем ушул күнгө чейин. Комедия, трагедия, драма, мелодрама, ушундай жанрлары көп да. Негизи актер деген режиссер баш тарткан неме, режиссер сунуштаган ролдон баш тартпаш керек. Актер негизи жүрөгүм сүйүп, жан дүйнөм каалап тандап алган кесибим ушул болгондон кийин театрда дайыма болгон спектакльдерге жок дегенде массовый жерлерине дагы катышып туруу мен үчүн рахат болуп эсептелет. Театр мен үчүн, театр мен жашоом. Театр жок, театрда иштебей, анан өзүм жашоомду элестетип албайм да. Кимдер кандай кабыл алат билбейм, бирок мен үчүн ошондой. Театрда эртең менен жумушка келип, театрдын өзү жашоо. Шекспир деле айтат, жер бул сахна, анын үстүндө жашаган адамдар актерлор дейт да. Анын сыңарындай мен ушу театрды өзүм кесибим сүйөм, тандаганыма да өкүнбөйм. Театрда жүрүп, бир чоң, бир жакшы, бир ийгиликтүү маданий иш-чараларды жасагым келет. Ондан 10 жыл мурдага салыштырмалуу жакшы. Жаштардын атайын бир билим алып, региондорго келип иштеп аткандары албетте маданий тармагында бир өсүштөр болуп аткандан кабар берет. Себеби дегенде акыркы мындан 10 жыл мурда профессионалдар жок болуп, непрофессиональный адамдар театрда иштеп калган бир доор болду да. Азыр эми тескерисинче региондорго жалаң ушул атайын театралдык кино жагын, театр жагын бүткөндөр келип атышат. Анан биздин Ошто
дагы театр тармагын тарбиялоо, театрдагы кадрларды өстүрүү, кино жагына салым кошуу максатында Атайын Ош мамлекеттик университетинин алдында кино академия деп ачылган. Бизде дагы Ошто дагы маданий жакта кандайдыр бир революция болуп атат деп мен түздөн түз айта алам да. Театр деген бұл, мисал үшін актерлордың үйі деп есептеймін да. Мысалы, актер бұл үйде жашайды. Бұл үйде өзінің жашосын улантады деген дейді. Анан мен мындай да, біздің театр деген құтты театр. Қаншалаған жылдардан бері қаншалаған адамдар іштеп келе жатады. Бұйырса дағы іштейді дегендей. Анан біздің театр игіліктерге, жақсылықтарға мына жастар келіп, арауыз толықталып, аябай сон спектакльдер қойылып атат. Устаттан шакирт өтөт демекчи, өздөрүнүн адискөйлүүлүгүн, театр чеберчилигин окуучуларга талбай үйрөтүү да чоң жемиш. Бир нече жылдан кийин бул жерге музыкалык окуу жайын ачабыз. Мен анын өзүм биринчи директору болом. Шакирттерим менен биргеликте симфониялык оркестр уюштурам. Бул жака эски модерн орган коебуз. Анан бул шарт адамдары Баховтун, Бетховендун, Шостаковичтин, Эрматовдун. Анан менин музыкамды окушат. Мен өзүм дирижер болдум. Сен болсо кара бакыт көйнөгүңдү кийип, мойнуңа каапар тагынып, балдарым менен биринчи катарда отурасың. Силердин толкундаганыңарды мен Далортон менен сезем. Кылоқмуш, сен үшерде Далортон менен сезем дегенде сен сүйгенчи укмуш деп мындагычы айтчы эме кылып туруп. Силердин толкундаганыңарды Далортон менен сезем. Вот. Искусствонун чеберлери иш үстүндө бүгүнкү кесиптик майрам менен кесиптештерин куттуктап өтүштү. Ушул азыр Марбажиевдин Кыз күйөө спектаклин коюп атабыз. Бул жерде мен өзүм дагы университетте кино академияда 3-чү курста окуйм. Бир жагынан бул мен шакирттерим, мына ойногон актерлор, актрисалар, ошол студенттер, анан кийин ушул баягы театр менен биргеликте азыр мына актер, анан мен ушу театрда, анан калган студенттербиз. Анан ушул спектакльде өзү негизи сүйүү, ажырашуу, закон, ушундай бардык нерсе ичинде камтылган. Ошондуктан мен бул спектакльде ушул жакшы чыгып элдердин сүймөнчүлүгүнө ээ болот деп ишенем. Анда эмесе мына бүгүнкү майрам театр күнү, театр күнүнө бардык актер, актрисаларды, театрда иштеген кызматкерлердин бардыгын чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиздерге чыгармачылык, ийгилик, ойлогон ой, тилеген максатыңыздарга жетиңиздер, оорубаңыздар, бардыгы жакшы болсун, аманчылык, тынччылык каалайм. Кесиптештериме ушул театр күнү менен бардык кесиптештериме куттуктайм. Үй бүлөлүк бакыт таалай каалайм, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Чыгармачылыктын чыйыр жолунда басып бараткан кадамдары байсалдуу болсун деп айтат элем. Кесиптештеримди бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Театр тармагында иштеп жүргөн ар бир актерлорду, ар бир театр ишмерлерин өзүмдөй көрөм, алардын да жумушун түшүнөм. Ошондуктан театр тармагында жүрүп, тарыхта из калтырышын каалайт элем. Талыбай иштеп, биздин ушул театр ишмерлери ийгилик жарата беришин чын жүрөктөн каалап кетмекчимин. Биринчиден мен бүткүл ушу өлкөбүздөгү бүт театрда иштеген кызматчыларды 27 март театр эл аралык күнү менен куттуктайм. Өзүмдүн атыман жана ушул жалпы чыгармачылык жааматтын, биздин театрдын чыгармачылык жааматынын атынан чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ошондой эле аларга узун өмүр, чын ден соолук, чыгармачылык бийиктиктерди каалайт элем. Жолбундар түпкүлүктө элден айбыгып сестенишет. Себеби биз жергиликтүүбүз. Бизди коргоочу тоо таш, токой жайлоолорубуз бар. Ар бир кесип ардактуу, анын көшөгү артында биз билбеген сырлары, түмөн түйшүгү да арбын. Кантсе да кесип бул адамзаттын жашоосунун бир бөлүгү. Андыктан театр тармагында иштеген инсандарга да жемиштүү ийгилик каалап, дагы да болсо мыкты чеберчиликте искусствого салым арта берсин демекчибиз.